Дагы бир жылды артка таштап, элибиз жаңы күнгө багыт алып олтурат. Жаркыраган жаз менен Ноорус майрамы кирип келди. Бул күндү Азия чөлкөмүндөгү бир катар мамлекеттер, аны менен Кыргызстан да белгилөөдө. Бул күнгө кыргыз эли байыртадан бери эле чоң көңүл буруп, эски жылды узатуу, жаңы жылды тосуу үчүн ар кандай камылга көрүп келген. Быйыл Ноорус майрамын тосуу ар аймактарда белгиленип, улустун улуу күнүндө көптөгөн иш-чаралар болуп өттү. Анын ичинде Сокулук районунда да белгиленди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Сокулук району чоң райондордун бири. Биз жылда эле бул иш-чараны өткөрчүбүз. Анан бул иш-чараны өткөргөндө быйылкы өзгөчөлүгү мага эме болуп атат да, тиги Жаманкулова Айымкан апабыз раматылык каза болгонуна 1 жыл боло элек. Ошо сүмөлөктү ошо апабыз башынан аягына чейин өзү кыргыздын каада салтын катуу билген инсан катары өзү башынан аягына чейин ушундай жакшы кылып өткөрчү да. Райондо жакшылык болсун, ынтымак болсун, жетекчилерибиз эл үчүн иштесин, эл жеринде биримдик болсун. Ошо негизи көп улуттуу район, ошо улуттар арасында да бириктирүү максатында ушу иш-чараны өткөрүп атабыз. Сокулук районунда Ноорус майрамына карата жыл сайын сүмөлөк жасоо салтка айланган. Бул жылга чейин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхты мыкты билген Айымкан Жаманкулова сүмөлөктү жасоодо ырым-жырымдар, каада, жөрөлгөлөр менен жасап келген. Бул жылы апаны жоктотпой, анын жашаган үйүндө сүмөлөк жасоо уюштурулду. Сүмөлөк жасалган үйгө ырыскы кут кирип, иши оңолот деп айтылып жүрөт. Апам Кыргыздын улуттук каада салттарын баарын тарыхын билчү. Ар бир майрамда өзүнүн каада салты менен өткөрүп келчү. Бизге да үйрөтчү, бизге көрсөтүп кеткен жолдору менен биз да колубуздан келишинче бүгүн ошо каада салттарды улантып келе жатабыз деп. Ноорус майрамында сүмөлөк бышырууда, сүмөлөктү чоң бир иш-чара өтүүдө апам Айымкан Жаманкулова башында турчу, өзүнүн шайыр апалары менен. Быйыл көз өткөнүнө 6 ай болду, бирок өзүн жоктотпостон сүмөлөктү апабыздын өзүнүн үйүнөн бышырууну туура чечишип, түнү менен укташпай, мындан ары жолун улантып кетебиз дешип, эскерип, Куран окутушуп, биздин үйгө топтолуштулар. Бүгүнкү сүмөлөк жасоо жөрөлгөсүнө Сокулук райондук администрациясы, баатырлар урпактары апалар тобу, адеп башаты ападан этно-фольклордук тобу жана жергиликтүү тургундар биргеликте уюштуруп жасоо камылгасын көрүшкөн. Бүгүнкү ошо иш-чараны Сокулук райондук маданият бөлүмү уюштургандан баарыбыз жалпы келип туруп кол кабыш кылып атабыз. Биздин максатыбыз өзүбүздүн аталышыбыз адеп башат энеден ападан болгондуктан бул энелердин балдарга, кийинки муундарга бере турган тарбия, таасирин элге жайылтсакпы деген негизде уюштурулган да. Бүгүнкү мына Ноорус майрамыбыз келип баарыбыздын көңүлүбүз, маанайыбыз жакшы. Аба ырайы аябай кар жаап, жаан жаап атса дагы элдердин маанайлары жакшы болуп атат. Булундай иш-чараларды көп уюштуруп турса, адамдардын баары биригип келип, отурушуп, кеп кеңештерин айтышып, бири-бирлери менен жакшы маанайда сүйлөшсө, жакшы болот го деген ойдомун да. Бул жаңы жыл Кыргыздан калган илгерки салтыбыз. Ноорус майрамын бул сүмөлөксүз элестетүүгө болбойт. 10 килограмм будайды алдым. Алып, муну тазалап, кылдаттык менен кылдарын бардыгын тазалап, жакшынакай кылып жууп, аны bir күн чарага чылап койдум. Чарага чылап коюп, кийин эртеси күнү столго жакшынакай кылып жайдым. Столго жайгандан кийин үстүн деген жаап коюп, күнүгө эртең менен ыкчамыраак суу менен жууп, суу чачып, кечкиси дагы ошентип ыкчамыраак суу чачып, 1 жумада даяр болду бул. Муну баладай кылып карабаса өсүшү да аябай кыйын. Öngөндөн кийин эртең менен бетин ачкандан кийин Куран окуп, ырымыбызды кылып ачтык. Ошентип кесип келдик, баарын кесип,
чарага салып келип, майдалап кесип келип, биринчи суусун атала кылып жууп, бозодой кылып сүзүп, бир фляг болду биринчи чыгарылышы. Экинчисин дагы ошентип дагы мясорубкадан өткөзүп, дагы экинчи фляг суусун дайындадык. Дагы үчүнчү жолу өткөзүп, дагы үчүнчү суусун дайындап, төртүнчү суусун дагы өткөзүп, суудан бозодой кылып сүзүп алып, анан кийин ун менен аралаштырып атала кылдык. Сүмөлөктү ошентип баарын дайындап алгандан кийин казанга биринчи майды куюп, ырымдап жетинан борсокту жасап, андан кийин сууну куюп, суу куйгандан кийин 41 ташты салабыз. Андан кийин аталасын куябыз. Анан тынбай аралаштырып турушубуз керек. Күндүзгү 12-де кайнап чыккандан кийин түнкү 12-де жабабыз. Ар бир ташты ыргыт салып атканыбызда каалоо тилектер айтылат. Мисал үчүн эли журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун, элибиз журтубуз аман болсун деп ушундай көп каалоолор айтылат да. Кудайым ошонун баардыгын кабыл кылат. Сүмөлөктү тынбай аралаштырып туруу керек. Оттун табы да күчтүүрөөк жана бирдей болот. 12 саат бою кайнатылат. Айтмакчы, эзилген буудайдын кошулмасы толугу менен казанга куюлбайт. Аны 7ге бөлүп куюп туруу керек. Сүмөлөк жасоонун бирден бир максаты элдин башын бир казанга бириктирип, биримдекке ынтымакка чакыруу. Ушул жылыбызда тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулуктун жылы болсун. Элибизге, эл журтубузга тынччылык, токчулук болсун. Балдарыбызга Кудайым ыйман берсин. Дүйнө жүзүбүздө тынччылык болсун, аманчылык болсун, элибиз аман болсун, балдарыбыз аман болсун, эли журтубуз аман болсун. Тынччылык болсун, берекенин жылы болсун. Ден соолук болсун, токчулук болсун, эли жергебиз аманчылык болсун, балдарыбыз ыймандуу болсун, жаштарыбыз ысаптуу болсун. Элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, жергебиз гүлдөп турсун. Бул сүмөлөктү кайнатаарда мурда биринчи айтылган сөздөй болуп, жаз маалында туут башталып, малдар көбөйүп, элдер жер бети гүлдөп турган учурга туура келет. Ноорус майрамы. Бисмилlah. Ноорус майрамыбыз кут болсун, элибизде тынчтык болсун, ата эне бала ажырабасын, балдарыбыз имандуу болсун, ден соолукта бололу. Казанды аралаштыруу менен бирге аруу тилектер айтылып, жараткандан мол түшүм, береке суралат. Ноорус майрамын кут болсун. Бул кыргыздын жаңы жылы. Жаңы жылда элиме жакшылык каалайм, ынтымак каалайм, ырыс-кешик каалайм. Ушул Ноорузда ар бир мусулман баласынын тилеги кабыл болсун. Желин жарылып, сүт чыгып дегендей ушу элибиз ушул жаңы жылды көптөн бери күтөт, Ноорус майрамын. Ошо бүгүнкү Ноорус майрамыңар менен мен кыргыз элин куттуктар элем. Аны бышырган түнү ар түрдүү оюн соог уюштурулуп, адамдардын маанайы көтөрүлөт. Experience.
айылда жүрсең рахат, үй алғаның болып үй жаныңда. Айылда жүрсең рахат, үй алғаның болып үй жаныңда. Ошондой эле адамдар бири-бирине жакшы ой тилектерин, каалоолорун билдиришип, белектерин тартуулашкан. Таарынычы барлар чын дилден бири-бирин кечирип, бардык чыр-чатак, араздашуу эски жыл менен кетти деп эсептешкен. Ошондуктан бул күнү бардык көйгөйдү унутуп, таарыныч, капачылыктарды артка таштап, улуу күндү жагымдуу маанай менен тосуп алуу шарт. Бисмиллахиррахманиррахим. Кудайым ушул жылы бардыгыбыз ушул дүйнөгө тынчтык берсин, жакшылыктарды берсин, молчулукту берсин, бала чакабыз аман болсун, жер дүйнөсүндө эң биринчи тынчтык орносун. Ушул майрамыбыз кут болсун, эл жерибизге токчулук берсин, береке болсун, кут болсун. Өзүбүзгө Кудай ден соолук берсин, балдарыбыздын жакшылыктарын көрүп, жер жүзүбүздө тынччылык болсун. Будайыбыз кенен болсо экен, даныбыз кампага толуп, дастарконубуз нанга толсо экен, эл журт аман болсо экен деп жакшы тилектер айтылат экен. Кудайым жакшылыгын берсин, эл журтумда токчулук болсун, молчулук болсун, балдарыбыз аман эсен болсун, эл журтубуздун ичинде токчулук, молчулук, жакшылык болсун. Ноорус майрамыбыз кут болсун, баарыбызга ден соолук берсин Кудайым. Балдарыбыз аман, эл журтумда тынччылык болсун, коробузда мал, дасторконубузда нан болсун. Кары жашы дебей бардыгы казандын четинде аруу тилектерин айтып жатышты. Кезек-кезеги менен аралаштырышып, жеңелер ашканада улуттук тамак аштарды даярдашып, Ноорузга болгон кызуу даярдык жүрдү. Биз жүргөн айлуу түн кайда, биз үскөн жыпар гүл кайда, көзүңдү секеп болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секеп болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечели, жанаша баскан кезели, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүм тез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүм тез эле. Сүмөлүк бышканда казандын үстү жылуу жабылып, 5-6 саатча демделет. Айыл аксакалдары, байбичелер келишип, маркумдарга Куран окуп, бата тилешкенден кийин казандын капкагы ачылат. Эртең менен Кудайдын буйругу менен сүмөлөгүбүздү эртең менен ачабыз. Ачкандан кийин аксакалдар келип Куран окуйт. Куран окугандан кийин бетин ачкандан кийин кандайдыр бир белгилер түшөт. Ошону чоң энелерибиз жооруйт. Мисалы үчүн ар кандай белгилер түшөт. Сүрөттөр түшөт. Боз үйдүн белгилери түшөт. Ар кандай сүрөттөр түшкөндө аны чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз карап туруп жооруйт. Сүмөлөктү бышыруунун негизги максаты аны элге ооз тийгизип, алардын ыраазычылыктарын жана соовун алуу. Ошентип бул майрам менен эл эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп алышат. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Атайын чыгарылыш үчүн.